Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, саламатсыздарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 1-класстын 4-чейрегиндеги 8 сабакты өтөбүз. Ал эми биздин бүгүнкү темабыз кичинекей жардамчы, маленькая помощница. Бул сабакты силерге өткөн жана түшүндүргөн мугалимиңер мен Даткаева Перизат Абдивахаповна. Балдар, китебиңердин 63 бетин ачкыла, биринчи көнүгүү. Тексти көркөм окууга. Давайте выразительно прочитаем этот текст. Менин атым Айсулу, 8 жаштамын. Биринчи класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Меня зовут Айсулу. Мне 8 лет. Учусь в 1 классе. Дома я помогаю маме. Убираюсь дома, мою посуду. Азаматсың Айсулу. Балдар, китебиңердин 63 бетин ачкыла, экинчи көнүгүү. Суроолорго жооп бергиле. Ответьте на следующие вопросы и напишите свои ответы в свою тетрадь. Сенин атың ким? Как тебя зовут? Канчанчы класста окуйсуң? В каком-то классе учишься? Үйдө апаңа жардам бересиңби? Дома ты помогаешь маме? Бул суроолорго жоопторду Айсулунун айтып берген окуясынан дагы, аңгемесинен дагы балдар колдонуп жооп бере аласыңар. Вы можете из рассказа Айсулу взять ответы и написать только там ваше имя будет, допустим, если вас зовут Саша, менин атым Саша, да? Если вы не помогаете маме, нужно написать то, что вы не помогаете. А если вы помогаете, молодцы, нужно написать то, что вы помогаете. Балдар, бардыгыңар сөздүк дептериңерди ачкыла, откройте словарные тетради, менин артымдан кайталагыла. Жардам берем, я помогаю. Үй жыйнайм, убираюсь дома. Идиш жууйм, мою посуду. Жардамчы, помощник или помощница. Сылык, вежливая или вежливый. Китеп 64 бет, ырды көркөм окуйлуу. Давайте вместе прочитаем стихотворение только выразительно. Жардамчы кыз Айсулу, үйдү жыйнайт, идиш жууйт, дайым сылык, таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Помощница Айсулу, дома убирается, посуду моет, всегда вежливая, чистоплотная, и в школе она хорошо учится. Балдар, эгерде бүгүнкү тапшырмаларды мыкты аткарсаңар жана ошондой эле сабакты жакшы угуп отурсаңар, анда силер азаматсыңар. Эгерде жакшы уга албасаңар, түшүнбөсөңөр, анда видеону дагы бир ирет көргүлө, ошондо сөзсүз түшүнөсүңөр. Үй иши. Биринчи, сөздөрдү жаттагыла, выучите новые слова. Иштеттери 38 бет, биринчи көнүгүү. Сен атаңа, апаңа кантип жардам бересиң, сүрөтүн тарт. Нарисуйте, как вы помогаете маме либо папе. Китеп 64 бет, ырды көркөм окуула. Прочитайте выразительно то стихотворение, которое я вам прочитала и перевела. Ардактуу ага эжелер, урматтуу ата-энелер жана биздин кичинекей бөбөктөр. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ал эми бул сабакты силерге өткөн жана түшүндүргөн мен Перизат Абдивахаповна.